Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Айзада Канатбекованын уурдалып өлтүрүлүшүнө байланыштуу 1-соттук отурум болуп, ишти кароо 11-июнга жылдырылды. Буга айыпкерлердин биринин жактоочусу отурумга келбей калганы себеп болду. Ал эми айыпталуучулар пандемияга байланыштуу отурумга Бишкектин номер 1-тергөө абагынан онлайн катышты. Анткени менен маркум Айзада Канатбекованын жакындарынын жактоочусу Нурбек Токтакунов онлайн өткөн сотто ишти кароо тездетилиши керек болчу, бирок дагы процессте ишти кароо создуктурулууда дейт. Онлайн заседание өтөт атты. Анан кийин онлайн заседание өткөндө жанакы түрмөнүн өзүнүн расписаниясы бар экен. Бүгүн бир эле сатка чыгарат экен жанакы айыпкерлерди. Бир кабинети бар экен, ошол жактан түрмөдөн чыгарат экен ошол кабинет онлайн заседание кылганга. Анан кийин мен айтып коеюн деп атам, ушул онлайн заседание боюнча онлайн заседание деген тездетиш керек да. Ускорять этиш керек процесстерди. Жеңилдетиш керек бизге жашоону. А булар болсо онлайн заседание наоборот токтотуп салат экен процесстерди. Жактоочу кийинки соттук отурум онлайн өткөнүнө байланыштуу үзгүлтүккө учураса, айыпкерлерди сотко алып келүү өтүнүчүн келтирерин кошумчалады. 5-апрелде уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу учурда жазык кодексинин адам урдоо, никеге туруу максатында ала качуу беренеси менен 5 адам шек саналууда. Алардын 4-өө Айзаданы урдоого катышкандар болсо, бирөөсү аларды ташыган таксинин айдоочусу. Ал эми маркумду кыйнап өлтүргөндөн кийин өзүнүн жанын кыйган Замирбек Теңизбаевдин иши кыскартылган. Ошол эле учурда милиция кызматкерлеринин шалаакылыгы боюнча иш УКМКда жабык каралууда. Биз айтып атабыз, жанакы жалаң эле жанакы опер менен следователь жоопко тартылбаш керек. Анткени жанакы чоң должностьто отурган милиционерлер жоопко тартылыш керек. Анткени алар күнөөлүү. Анткени ушундай ала качып аткан күч колдонуп, кыз ала качканды көрдү видеодон. Анан кийин ошол видеону көрүп, эч кандай бир план жанакы ориентировка берилген жок. Жанакы бир срочный поисковый мероприятие өткөзгөн жок. Эмне үчүн? Анткени алар ушундай практика бар. Мына ала качуу болсо, эчтеке кылбай эле койгула, бар элдеш болот деп айтып коет. Ушундай практика болуп, ошол үчүн ал милиционерлер кыймылдаган жок. Жазык кодексинде никеге туруу үчүн адам урдоо боюнча 170-беренеде каралып, анда жазасы 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратуу деп көрсөтүлгөн. Белгилей кетсек, Айзаданын өлүмүнө байланыштуу Сыймык Молдосариев, Токон уулу Кубанычбек, Рыспай уулу Ажыкабыл, Замирбек Раманкулов жана Орузбек Нурманбетов шектүү катары кармалган. Жактоочу Асель Рыспаева кармалган шектүүлөрдүн арасында мурда соттолгондор да бар экенин, алар бейбаштык талап тоноолорго айыпталышканын билдирди. Мыйзамда каралган 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратуу. Бул деген адам урдоого которулган. Биринчи статья 175 менен никеге туруу үчүн адам урдоо болчу. Анан кийин тергөө убагында, тергөө аяктарында ушу адам урдоого эле которулган 170-беренеге. Ошо берененин экинчи бөлүгүнө жараша ал жерде экинчи, үчүнчү категориядагы кылмыш иш болуп 5 жылдан 7,5 жылга чейинки эркинен ажыратуу каралган да. Бүгүнкү күнгө чейин көзүмдөн жаш арылбай, дагы деле өзүмө келе албай жатам деген Айзаданын апасы Назгүл Шакенова бүгүнкү соттук отурумга ишеним артып келгенин айтып, ишти кароонун жылдырылганына нааразы экенин билдирди. Ошо бир адвокат үчүн токтоп калды да. Мен деле ушу аябай Первомайский сотко аябай ишенип келгем да, ошо Кудай буйрса башына чыгып, аягына чейин чыгып, ошонун баары чечилет экен деп ойлогом да. Андай болуп алды, таптакырчы. Ойда болгон аябай нааразы болуп калдык да, аябайчы. Баары элим бар, биякта адвокатыбыз бар. Элим бар, аябай нааразы болуп атат да. Эми ошо Садыр Жапаров эмесин алган үчүн, жооп берүү үчүн эметип берем деп айтпады беле. Көзөлүмдү алам дегенден кийин ошол үчүн аягына чейин чыгып, ошо соттордун эмеси бир сезимдүү болуш керек да. Ушундай Айзадамды, кызымды ушинтип ала качып кетип, кылмыш кылып, кызымды ушундай жаман иш алып баргандар. Ушул кишини эл үчүн, карапайым эл үчүн карап, боору болуш керек болчу да. Эми справедливый суд деп мы надеемся, но не знаю, впечатление аябай. Бүгүнкү биринчи впечатление, честно говоря. Нааразы болдук аябай эле. Эми сот ошонча чыккан чейин, аягына чейин чыкса болмок экен да. Бүгүн 20 мүнөт деле бар болчу, ошо жана эмес процессин деле бүтүрсө болмок деп биякта адвокаттар да айтып атышат. Биз мындай биринчи жолу биз мындай иш болуп атат, башыбызга түшпөгөндөн билбейт экенсиң. Просто адвокаттар айтып атат да, бул за 20 минут можно было процесс закончить депчи. Онлайнда болуп атпайбы, онлайн кылбай эле бияка эле келтирсе болмок, ушу балдардын бетин карайын дедим эле.
Ошо акмактардынчы. Үстүбүздөгү жылдын 5-апрелинде 27 жаштагы Айзада Канатбекова дайынсыз жоголгон. Ушул эле күнү Айзаданын жакындары Бишкектин 1-май райондук милициясына кайрылышкан. Милиция дароо реакция кылбагандыктан жакындары интернетке Бишкектин Медеров Тыныстанов көчөсүнүн кесилишиндеги видео көзөмөлгө тартылып калган тасманы жарыялашкан. Видеодон 2 бала кызды кучактап унаага салууга аракет кылганда 3-чү бала машинанын эшигин ачып берген. Бүгүнкү отурумга унаанын эшигин ачып берген 18 жаштагы Сыймык Молдосариевдин жакындары келишкен. Өзүн тай эжесимин деп тааныштырган Жумагүл Абдылдаева Сыймык оорукчан дейт. Айтуусунда Сыймык нарындан телефон алам деп түнкү автобус менен Бишкекке келип, вокзалдан Айзаданы уурдаган балдардын коркутуусуна кабылган. Алып барган ошо балдар күнөөлүү деп эсептейм да. Анан бул бала ал балдар жүрү деп коркутуп алып келбесе бул бала ага барбайт болчу да. Может, соткасын сатып кетет беле, сатпай кетет беле, кайра нарынга бармакта. Анан соттон биз мыйзам чегинде туура таза карап неметип берүүсүн сурайбыз. Биз бул эмес Садыр Жапаровго да кайрылуу жасайбыз. Могу балдар коркутуп ичтип алган үчүн, жанагы акчасына коркутуп үркүтүп тамак алдырып ичкен үчүн жооп беришсин. Булар дагы ошол бул бала бул кысала качканы келген жок да бул. Түнкү автобустан түшкөндө тиги балдар ошо көчөдө турушкан экен. Билбейбиз биз алар эмне кылып жүргөнүн. Бирок Замирде айтат, үй жок, жанагы көчөдө ар кандай балдарды тоноп, вокзалдын айланасында эле жүрчүкен да. Мен эле неме эмес, бул жертва болгончу. Башка балдар да бар. Биз жазадан качкан жокпуз. Просто акыйкат болсун, элдер билсин. Эмне үчүн каракчы болуп эле калып калыш керекпи? Мына ошо эшикти ачып берип аткан учурда деле мен энем өзүн жоготуп ошол жердечи кызга жардам берейин деген, бирок деген менден чоң 4-5 бала бар экен. Мен эчтеке кыла алмак эмесмин. Мен коркуп эле ошол жерде аргасыз жүргөм деп айтыптыр. Ал эми айыпталып жаткан калган 4 адамдын жакындары интервью берүүдөн бас тартып, сот жарыяны чыккандан кийин гана маалымат беришерин билдиришти. Жүрөк түнүшүн алган Айзаданын киши колдуу өлүмүнөн кийин Борбордо нааразычылык акциялары өтүп, ИИМдин иши катуу сынга кабылган. Натыйжада 40тан ашык милиция кызматкери иштен алынып, президент Садыр Жапаров Айзада Канатбекованын ишин өз көзөмөлүнө аларын билдирген.